Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Тоголок молдонун Эшек менен булбул тамсили. Сабактын максаты Эшек менен булбул чыгармасы тууралуу маалымат аласыңар, мазмунун түшүнөсүңөр. Чыгарманы окуп, мазмунун айтып бересиңер, сүйлөө кебиңерди, ой жүгүртүүлөрүңөрдү өстүрөсүңөр. Калыс болууга, талантты баалоого, бири-бириңерди урматтоого тарбияланасыңар. Тоголок молдо акын, агартуучу, манасчы. Тоголок молдонун өз аты Абдырахман уулу Байымбет. Акын азыркы Ак Дала районуна караштуу Куртка айылында 1860 жылы туулган. Ал өтө сабаттуу, билимдүү адам болгон. Тоголок молдо акын гана эмес, Манас, Шырдакбек, Жаңыл Мырза, Мендирман жана башка элдик дастандарды айтып жана кагазга түшүргөн. Кемчантой, Жер жананын балдары, Эшек жана булбул, Телибай тентек, Бөдөнүн түлкүнү алдаганы, Чалга берген кыздын арманы жана башка чыгармаларды жараткан. Эмесе Эшек менен булбул тамсилине көңүл буралы. Канаттуу куштар, төрт аяктуу жаныбарлар бир күнү чогулушуп мажлис курушту. Мажлис деген балдар, бул чогулуш, жыйналыш, же болбосо собрание. Мына ошентип жан-жаныбардын баардыгы чогулуп чогулуш курушту. Булбулдун сайраганын сынамакчы болушат дагы, ага эшекти калыс кылышат. Ошентип бул сынакта эшек калыс болуп, булбулдун сайраганын баалайт. Булбул айланада бардык нерсенин баарын ырка кошуп, төмөндөгүдөй сайрады. Көгүм кирип күн баткан, түндөн баштап сайрады. Так 12 санагы айдан баштап сайрады. Саратан салкын шамалдуу жайдан баштап сайрады. Асман ачык күн булут тумандан козгоп сайрады. Кепил болуп теминген улардан козгоп сайрады. Чалкыган көлдөн жайылган куулардан козгоп сайрады. Тоют кылган ак кууну тынардан козгоп сайрады. Жер жайнаган төрттүлүк малдан козгоп сайрады. Карагай, кайың, байтерек талдан козгоп сайрады. Жер жүзүндө ар түрдүү жандан козгоп сайрады. Кызыл, жашыл гүл ачкан чөптөн козгоп сайрады. Көңкү тамам жыйылган көптөн козгоп сайрады. Келишимдүү ар түрлүү кептен козгоп сайрады. Тирөөчү жок токтолгон көктөн козгоп сайрады. Жер зилденген жазында амалдан козгоп сайрады. Жайга салкын келтирген шамалдан козгоп сайрады. Жакшы менен аралаш жамандан козгоп сайрады. Башынан өткөн ар түрдүү замандан козгоп сайрады. Кызыл, жашыл байчечек гүлдөн козгоп сайрады. Чирин жазган муңдуунун тилден козгоп сайрады. Айбанаттын эң чоңу пилден козгоп сайрады. Акча үчүн ыктабас эшенден козгоп ырдады. Мажлисти сайраган чеченден козгоп ырдады. Көпкө тийген пайдасы көсөмдөн козгоп ырдады. Тайпа ар түрлүү улуттан козгоп сайрады. Акын булбул чечендин айтпаган сөзү калбады. Булбулдун сайраганын, сайроодон талбаганын уккан мажлис бара келде булбул, калың журттун уйкусун ачып, кумарын жазып сайрадың дешти. Кана айтчы эшек, сага келди кезек, деп ага сөз беришти. Рас, булбул жакшы сайрады, айтпаганы калбады. Чынын айтсам, бирок үнү короздукуна окшогон жок. Менин тилимди алса, короздон өнөрдү үйрөнүү үчүн дагы 1 жыл окууга барса болор эле, деди эшек. Мако, булбул эшек эмес, эшектей кесеп эмес. Сенин бул айтканың бизге эсеп эмес, деп көпчүлүк наалат айтып калды. Эшекти айдап жолго салды. Мына балдар,
Majlisте сынакта калыс болгон эшек өзүнүн ушундай сөзүн айтты дагы эл арасынан колдо. Эмесе чыгарма боюнча алган түшүнүңөрдү бышыктап төмөндөгү суроолорго жооп бергиле. Булбулду кимдер сынашты? Эмне калыс болду? Булбул эмнелер жөнүндө сайрады? Журт булбулдун сайрагына кандай баалады? Эл эмне үчүн эшекке нааразы болду жана аны кууду? Тамсилдин негизги идеясы кандай? Эмесе балдар, ушул суроолорго жооп бергиле. Эгерде силер болсоңор, короз менен булбулдун сайраганынын кимисин бааламаксыңар? Кайсы жаныбардын сайраганын баалап, эл алдында жеңишке жетти, же болсо мыкты сайрады деп айтат элеңер. Мына балдар, кээ бир адамдардын бир талантын, жакшы сапатын баалай албагандар бар экен. Чыгармада дагы булбулдун эң мыкты үнүн баалай албаган эшекти өзгөчө деңгээлде көрсөттү. Бул адамдардын турмушунда дагы ушундай окуялар кезиген. Ошондуктан ар бирибиз кимдир бирөөлөрдүн жакшы сапаттарын чыгарып, анын талантын, жакшы жактарын баалай билүүгө, бири-бирибизди сыйлоого, керек болсо адамдардын жакшы нерселеринен үйрөнүүгө аракет кылышыбыз керек экен. Тапшырма: эшек менен булбул тамсилин окуп, үзүндү жаттагыла, сүрөттөрүн тарткыла, сөздүктөр менен иштегиле. Көңүл бурганыңарга рахмат.